Кутмандуу күнүңөр менен, урматтуу достор. Бүгүн бизде конокто Бишкек Бизнес School конференц кафе адам ресурстары бизнесинин негиздөөчүсү Бактылуу айым Элиза Асылбекова бар. Саламатсызбы, Элиза эже? Саламатчылар. Элиза эже, алгач эле суроону берсем, биз ушул бизнес тармагындагы адамдардан интервью ала баштагандан баштап жалаң эркектерден алдык да. Биринчилердин болуп сиз айым болуп келип атасыз. Анан Назик айым үчүн бул бизнес кылуу оор эмеспи? Бизнес айым же эркек деп эч качан бөлбөйт болуш керек. Бөлсө дагы туура эмес го дейм. Себеби биз адам катары баарыбыз бирдей эле төрөлгөнбүз. Жөн гана социалдык өзүбүздүн физиологиялык бөлүнүшүбүз болушу мүмкүн деп ойлойм. Андан сырткары баарыбыз деле ошол эле интеллектуалдык деңгээл болот. Ошон үчүн бизнести алып кетүү бул адамдын өзүнүн орустар айткандай независимо от гендерной принадлежности, да, кызбы эркегине карабай эле ал баарын эле бирдей эле болуш керек деп ойлойм. Демек сиз үчүн жеңил эле. Эми бизнести алып баштап анан аны алып ишке ашыруу эркек адамга деле жеңил деп ойлобойм да. Көп жумушту арткаш керек, көп жумуш аткарыш керек, көп жумуш жасаш керек, сүйүш керек жасап аткан жумушуңду. Ошого багыл энергияңды, баардык жакшы ресурстарыңды багытташың керек. Анан ошондон кийин менин оюмча иш жүргүзүлүп кетсе болот. Өзүңүз жөнүндө, биздин досторго анан үй бүлөңүз жөнүндө айтып берсеңиз. Каякта төрөлгөнсүз? Мен Ошто төрөлгөнмүн. Өзүм Кыргызстандын түштүгүнөн болом. Бирок билимди, орто билим жана жогорку биринчи билимди Бишкектен алганмын. Биз көптөгөн жерлерде атамдын жумушу катары көчүп окуганбыз. Ошон үчүн орто мектепте бир 5-6 жерде окудум окшойт деп ойлойм да. Кыргыз мектепте, орус мектепте, түрлүү мектептерде биз көп аралап окуп жүрдүк. Ал убакта ата энеңди мындай эмне деп коет эле, жылдырып мындай ротация катары жөнөтүшчү да. Ошон үчүн биз дагы үй бүлөбүз менен чогуу жылып ошентип жашаганбыз. 3 жогорку билимдин ээсимин. Биринчисин ошо Бишкектен окуганмын. Кыргыз улуттук педагогикалык университетти бүтүргөнмүн. Андан соң Фолька Бернадот деген Швециядагы академияда окуганмын. Андан соң Москва МГУ деп коет. Москва национальный государственный дегенде болот. МГУ деп кое берейинчи. Ошол МГУ Ломоносовада ал жерде билимди алганмын. 3 баланын энесимин. Чоң балдарым 2 балдар. Анан кичинекей кызым бар. Жакшы. Ошол алган билимдериңиз сиздин азыркы бизнесиңизге жардамы тийеби же албетте башка жакка кетип? Жок, албетте. Абдан чоң жардамы тиет. Мен көп эле ушундай суроолорду бергенде ар дайым айтылган жообум билим алыш керек деп айтам. Билимдин ээси болсоң, канчалык бийик интеллектуалдык деңгээлде болсоң, канчалык көптөгөн өзүңө багыл инвестиция кылсаң өзүңдүн билимиңе, көп нерсени билгич болосуң, көп нерсени түшүнгүч болосуң, анан жасаган жумушуң дагы ошого жараша оңоюраак жүрүштүт да. Мисалы бизге суроо бергендер көбүнчөсү Кореяга, Турцияга, башка мамлекетке барып окугусу келет да. Сиз дагы Швециядан окуп турсуз. Ошол жака кантип барып окуп калдыңыз? Мен бир эле Швецияга барып окуп калганым деп айтсам кыска болуп калат го дейм. Мен карьерамды түзүп жатканда Америкада да окудум, Европада, Австрияда да окудум, Финляндияда да окудум. Эми алар жанагы non degree деп коет да, мындай эмеси, мындай бир билимдин деңгээли менен берилген сертификаттар берилбеген үчүн мен аларды айтпай атам да. Тияка бияка барып окуп келген биздин жаштарыбызга мен абдан чоң алкыш айтам. Себеби дегенде бул эң туура чечим. Жашыңда, мен азыр муну бир аз үнү жокко алып салайын. Жаш убагыңарда мүмкүнчүлүк болсо окуш керек. Сыртка чыгып окуган бул абдан чоң тажрыйба болот. Анан силердин өнүгүшүңөргө дагы чоң мындай немелерди алып келет да. Эмне десем,
влияние берет да, сен таасир берет сен өнүгүшүңө. Ошон үчүн коркпостон четке чыгып, окуп, чоң компанияларга кирип, жумуш тажрыйбасын алып, андан кийин өзүңө ишенип баштаганда, андан кийин кандайдыр бир бизнести негиздесең, ошол туура көрүнүш болот да, оңой болот, алып кетиш да оңой болот. Себеби сенде багаж болот, анан өзүңдү да чоң ишенич болот. Эң суроону окуй берсем, саламатсызбы, көп аялдар карьера деп үй бүлөгө жетишпей калат же тескерисинче деги эле экөөнү бир алып кетсе болобу, болсо кантип дейт. Албетте болот. Ал сиздин өзүңүздүн шыгыңыз, ал сиздин өзүңүздүн ички дүйнөңүздүн ошондой немеге даяр болгонуңуз. Ошол деги эле туура көрүнүш да, баягы аял киши өзүн дагы өнүктүрүп, билимди дагы алып, жумушту да жүргүзүп, анан ошол эле убакта жолдош үй бүлө куруп, бала чоңойтуш керек да. Себеби дегенде мен үчүн канчалык эне билимдүү болсо, баласы дагы ошончолук билимдүү болот да. Эне бул күзгү, биздин коомдун күзгүсү да. Эне кандай тарбияны берсе балага, бала ошого жараша тарбия алат да. Энеде эгерде билим азыраак болуп, же өзүн өнүктүргөнгө кызыкпаса, же өскөнгө кызыкпаса, баласына эмнени бере алат? Өзүндө билим болбосо, эмнени кандай туура көрүнүш же күзгү болуп бере алат да. Ошон үчүн мен айтарым, аябай аракеттениш керек. Мен ратую да, вот мен айтам да, ар дайым айтам кыз балага, билим алыш керек, окуш керек, издениш керек, иштеш керек, аракет кылыш керек. Анан ошол эле убакта өзүң жолдошуң менен тегиз, баягы бизде да кыргыздарда деле сөз бар эмеспи? Тегиз болгула депчи, мындай биздин өзүбүздүн жанагы эмне деп коет кыргызча, мындай традиционный өзүбүздүн көрүнүштөр бар. Эркекти сыйлаш керек, ал абдан туура позиция. Ооба, сыйлаш керек. Бирок ошол эле убакта сүйлөшүп, таза мындай бир деңгээлде, тегиз деңгээлде ошо күйөөң менен сөз табыш кетиш керек да. Ал дагы абдан туура маселе да. Себеби дегенде көптөгөн үй бүлөлөр мындай жашап кете албай атышат. Анткени мен үчүн эң биринчи эле себеп, оюмча, баягы деңгээл мындай баланс болбой калып атат да. Ошолбу деп ойлойм. Балким мен туура эмес айтып атам, бирок бул менин оюм да. Кийинки суроону окуй берсем, жаңы бизнес баштайын дегендерге тура кой деген сыяктуу же башка кандай мотивация бере аласыз? Тура кой абдан жакшы мотивация го, Кандай мотивация бере алам? Сен эгерде эртеңки күндө жакшы жашоону каалайсыңбы? Сен үй бүлөңдү, жана балдарыңдын бактылуу күлкүсүн эңсейсиңби? Анда өзүңдөн башта, анда тура кой, жумуш кыл, да. Эң суроону окуй берейин. Карьераңызды канча жашыңыздан жана эмнеден баштагансыз дейт? Кичине кайталанма болуп калышы мүмкүн, кыскача жооп бериңиз. Карьерамды мен 18 жашымдан баштаганмын. Мен ал убакта экинчи курстан жаңы эле студент болчумун. Стажер болуп баштаганмын. Корпус Мира деген азыр дагы иштейт, америкалык уюм. Мен ошол уюмда 2 жыл стажер болуп иштеп бергенмин, акысыз. Алар мага айлык төлөгөн эмес, бирок мен үчүн абдан чоң билим болгон. Себеби дегенде мен ал жерде англис тилинде сүйлөгөндү үйрөнгөнмүн, себеби американецтер менен иштеп. Экинчиси, ал убакта компьютерлер жок эле, компьютерлер аздан эле болчу. 2000 жылдан өтүп, анан пайда болуп атпайбы мындай общий массага. Ал убакта чоң уюмдарда гана компьютерлер бар эле. Ошондо мен компьютерди дагы өздөштүрдүм десем болот, мындай акысыз. Балким мен аларга иштеп бергеним ошол акы болуп берди деп ойлойм да. Ушул жөнүндө айтсаңыз, мисалы көп жетекчилер айтат да, биздин интервью алганчы, азыркы жаштар келген эле сразу айлыгы канча сом деп сурайт депчи. А сиз болсо 2 жыл бекер иштеп берипсиз. Ушул жөнүндө биздин жаштарга мындай да, бир нерсени жаңы куруп атканда, бул азыр биз айтып аткан маекте эгерде
жаш кыздар өзүнүн кесиптик мүнөзүн түзүп карьерасын куруп баштаган болсо эң биринчи эле ойлош керек да, мен кесибимди куруп жатып репутациямды да курушум керек депчи. Абдан баягы честный деп коет, эмне добросовестность, честность дегенде эми кыргызча кандай деп айтсам экен, мындай таза, таза, чынчыл, анан таза жумушту аткарыш керек. Дагы бир секретти айтып койсом, өзүңдөн чоң иштеген жанагы башкармаңды же руководителиңди, менеджериң менен абдан жакшы мамиледе болуш керек. Себеби ал киши сага жол көрсөткүч. Ал кишиден көп нерсе эметет, зависит да. Таасир берет. Ошон үчүн ал киши менен дагы жакшы мамиледе, деги эле иштеп аткан адамдар менен, деги эле өзүңдүн тегерегиңдеги адамдар менен абдан сый, таза, чынчыл мамиледе куруш керек да коммуникацияны. Мен суроодон алыстап кеттим го, туура эле да. Анан бул эң маанилүү нерсе. Ошон үчүн жаштарга айтарым да, жана карьераңарды баштап атканда меркантильный жанагы акча маселесин биринчиге койбош керек да. Азыр көп эле айтат, ооба тигине Советтер Союзу убагында, андан кийин Советтер Союзу кулагандан баштап бир 2000 жылга чейин көп адамдар акча төлөйм десе жок деп акча албай жүрүшкөн. Эми азыр бизде жанагы базар экономикасы болуп атат. Азыр деген биз акчаны ачык эле айтып үйрөнүп атабыз деп айтып атышат. Макул, абдан жакшы. Ооба, ал нерсени туура кылып айтыш керек. Бирок карьераны баштап аткан адам эң биринчи өзүнө суроо бериш керек. Мен эмне ошол акчага жасап бере алам депчи. Мен айтып атпаймынбы, жанагы консалтинговый бизнесте мен бир 500-600ге жакын адамды интервьюдөн өткөзгөм да өзүмчү баягы жумушка алып жүргөн убактарда. Анан көп каталар кетирген жаштар келет эле, анан айтасың, абдан жакшы, мен сизди мындай ассистенттик жумушка алайын деп атам, мындай өзүңүз айтып бериңиз, андай мындай бир аз сүйлөшөт. Анан айлыгы канча болот дейт да. Анан абдан жакшы айлыгы балким $200-300 болот. Учитывая силер жаңы баштап атасыңар, үйрөнөсүңөр, анан өсөсүңөр деп түшүндүрсөң, көңүлдөрү түшүп калат. Эмне болду десең, мен айлыгы $500 болсо иштемекмин, мындайга иштебейм дейт да. Анан абдан жакшы, макул, мен $500 сага берейин айына. Сен мага эмне бересиң ошол $500 деген суроо болот. Анан айтасың, макул, кел, мен сага $500 айына төлөп берейин. Сен $500 кайсыл шыгыңды, какие навыки да, айтасың да, сен бизге бере аласың десең, эң эле ишенген эле эмеси, шыгы же болбосо ишенген эле бир өзүн сата турган бир нерсеси бул мен дипломум бар дейт да. Диплом, азыр диплом жок болуп туруп эле жакшы шыгың болсо жумушка иштеп кетишиң мүмкүнчүлүк бар, туурабы? Балким диплом жакшы нерселерди бергендир, бирок бул приоритетный показатель эмес да, бул башкы мындай көрсөткүч эмес. Ошон үчүн биринчи эле керек болсо акысыз кирип, бир аз үйрөнүп, өзүңдү көрсөтүп, балким $500 да көп айлык ала турган шыктарың бар. Аны тиги жумуш берүүчү адам байкап калса, ал айтат, сенде деген жаш болуп туруп эле көп немең бар турбайбы, билимиң бар экен, шыгың бар экен, мен сага балким $1000 берем, сен жумушка алам деп айтышы мүмкүн да. Ошон үчүн эң биринчи аракет кылыш керек, мындай өзүңдү туура тараптан көрсөтүп, карьераны түзгөнгөчү, ошол менден кеңеш болмокчу да. Саламатсызбы, бизнес вумен болбогонуңузда кайсы кесиптин ээси болмоксуз дейт. Мүмкүн. Бизнес жасабасам, мен азыр эстеп атам да, кичинемде мен апам айтчу, кызым мугалим болот депчи. Өзү мугалим да. Атам айтчу, мен кызым посол болот дейт, элчи болот дечи эле. Элчи болот дечи, себеби мен кичинемде тилдерге мындай шыгым бар эле. Кичинемде мен араб тилин үйрөнчүмүн.
Эсимде калыптыр, ошондо айтчу, атам Араб Эмираттарына менин кызым элчи болуп барат деп айтчу да. Мен өзүм ичимде ойлочумун, мен бир повар болом го депчи. Мен айтам да, азыр ошол апамды да таарынтпаптырмын, атамды да таарынтпаптырмын, өзүмдү да таарынтпай азыр үч тараптан тең бардыгын аракет кылып иштеп көрдүм да. Ийгилигиңиздин сыры эмнеде деп ойлойсуз дейт. Хорошо. Мен акыркы күндөр аябай көп эле интервьюлерди берип, менин оюмча көп жоопторум бирин-бири мындай окшош болуп эле кайталанып калгандай элестетип атат. Ийгилик деген бул бир келип эле кетип калган нерсе эмес да. Анан ийгилик деген нерсени мындай бир чоң эле бир чоң тоонун чокусундагы таш, анан ага жеткенден кийин эле жакшы жашоо деп мындай кабыл алыш да туура эмес деп ойлойм да. Себеби дегенде ийгилик бул мисалы күнүмдүк кылган аракетиңде. Кыска айта турган болсом, өткөндө да айтып кеткенмин. Мен карьерамды түзүп жүргөндө көбүнчөсүндө жанагындай чет өлкөлөрдө иштеп калдым да. Эми чет өлкөдөгү адамдардын алдында иштедим да. Эми алар менеджер болуп, анан бир американец абдан жакшы менин немем бар болчу, руководителим бар болчу. Мен андан сурачумун да. Мен ушундай туура жолдо жашоомду түзүп кетким келет. Сиз азыр мисалы ал киши аябай чоң жетишкендиктерге ээ болгон адам эле. Сиз кандай ушунча жыл жашадыңыз, азыр бир 60ка чыгып калдыңыз, ошол убакта эмне деп сиз мага кеңеш берет элеңиз десем, ал киши айтканда extra effort деп коет да англисчеси. Make extra efforts дегенде, ал деген сөзү кошумча аракет деп которсом болор бекен, дополнительные усилия, же болбосо кошумча аракет дегенде, ар бир жасаган жумушуңдун, ар бир сага берилген тапшырманын, ар бир өзүңө койгон максатты кошумча усилия кыл дегенде, дополнительный усилия кылып жасасаң, ошондо ийгиликке жетесиң деген сөз да. Ал деген мисалы мен азыр айтып атам да, мен азыр залга барышым керек, анан же болбосо мен өзү волейбол ойнойм да. Сура бар экен. Макул. Балким ол жумушумда бир мондой бир цифрада максат коюп, миллион, мисалы, могул айда миллион табышым керек деген максат койсом, аны жасаш үчүн эмне кылыш керек деген список түзөсүң да. Аны жасаш үчүн мисалы мондой жумуштарды кылышың керек. Ал бир жумушту бирин эле жасап койбостон, бүгүн дагы дополнительный усилия кылып, экинчисин да жасап койсоң, ийгилик ошол экинчисинде эле дополнительный кошумча жасаган жумушуң ошол ийгиликке алып келет. Бизде мисалы өспүрүмдөрдөн көп суроо келет да, тил үйрөнгүм келет, кантип үйрөнсөм болот депчи. Анан сизден бул суроону сурабай койбосок болбойт. Анан англис тилин эле дейли, ошо англис тилин кантип үйрөнсө болот оңой? Англис тилин кантип үйрөнсө болот? Англис тилин биздин убакта курсы деген нерселер жок болчу. Ошо 95, 96, 97 жылдар. Мисалы мен үйрөнгөнүм тажрыйба катарында ошол американецтер менен, американкалар менен сүйлөшүп атып, өзүмдү багыттап атып үйрөнгөм да. Менин кеңешим катары азыр канчалаган онлайн программалар бар. Өзүңө ишенич бериш керек дагы, максатты коюш керек дагы, күнүгө 2 саат курсагым ачып атса дагы, бир жака оюнга баргым келип атса дагы, аларды токтотуп, мисалы 12ден 2ге чейин мен чет тилге бөлөм деп мындай неме бериш керек да өзүңөчү. Кандай десем, promise, обещание бериш керек да. Анан ошондо анан жасаш керек. Өзүңдү өзүң алдабайсың да, туурабы? Өзүңдү өзүң сүйүшүң керек. Анан ошондо аткарыш керек. Метод изучения английского языка толтура. Репетиторство, индивидуально барып заниматься эткиле. Азыр көптөгөн онлайн программалар бар, үйрөнсөңөр болот. Мектептерге барсаңар болот. Көп. Кыялдарыңызга жетиштим, баардыгы орундалды деп айта аласызбы дейт? Эми кыял деген кандай нерсе? Ал токтобогон нерсе болуш керек. Эми кичинемде мисалы мен чоңойсом деп кыялданасың, туурабы?
чоңойсом мындай болсом деп кыялданасың, андай болгондон кийин караганда мындай жашоо болсо экен деп кыялданасың туурабы? Кыялдарга дагы жетишүү бар го дейм. Сичи убактыбыз да соңуна чыгып калды, 50 минут болуп калды. Анан убакыттын аягында биздин көрөрмандарга, жаштарга, өспүрүмдөргө сиздин кеңешиңиз калабыз. Менин бардык эле болгон интервьюнун башынан аягына чейин кеңеш айтып келдим окшойт, ошонун баары кеңеш. Каалоом бактылуу өмүрдү сүрүңүздөр. Бактылуу өмүрдү сүрүш бул сиздин өзүңүздөн. Таза жашоону кылып, өзүңүзгө ишенип, кандайдыр бир мындай рахат алган жашоону кантип куруштун жолун максат катары коюп, анан ошол жакшы жашоону өткөзүңүздөр. Ошол менин каалоом, ошого аябай чоң аракетиңиздерди кылыңыздар. Бул маанилүү.